Президенттин жаңы жылдык куттуктоосу арамбы? Жаңы жыл тосуу арам дегендер маңкуртпу? Же жаңы жыл тоскондор маңкуртпу? Ар жылы жыл алмашканда ар бир акыл эси ордунда адамдар бир жылдык өткөн өмүрүнө эмне жакшылыктар, жетишкендиктер болгонуна сар эсеп салып, келээрки жыл жакшылыктардын жылы болсун деп жараткандан жакшы тилектерди тилешет. Ансыз да көр тириликтин оор турмуштун сазына баткан мекендештерибиз үчүн ал күн өзгөчөрөөк. Бөөктөрүбүз болсо көз жуусун алган балатыга кубанып, Аяз атаны күтүшөт. Алыста жүргөн туугандар чогулушуп, дасторкон үстүндө жакшы тилектер айтылат. Саат 12 болгондо журт атасы каалоо тилек айтып, жалпы элди куттуктайт. Новый год и новогодние выходные, каникулы – традиционно праздничные дни. Это семейный праздник. Никакого отношения к язычеству и ширку он не имеет, так как никто не молится на Деда Мороза со Снегурочкой. Новый год – местные обычаи. Когда люди подводят итоги прошедшего года, сдают отчеты, дарят друг другу подарки. Эси кайран эстир убагында өлкө светтик деп аталып, ислам динин пропагандалоого тыюу салынып келген. Азыркыдай ар бир айылда 3-4төн мечит болгон эмес. Жер-жеринде bir айылда 10 айыл болсо, bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болсо, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10-дон, 6-дан, 7-ден, 4-төн, кеминде bir 4-төн ар бир айыл өкмөттө мечиттер бар. Эстирдин тарашы менен өлкөбүздө дин эркиндиги кирди. Аны менен кошо радикалдашкан диний экстремисттик, Хизбут Тахрир, салафизм сыяктуу жүздөгөн диний агымдар дагы кирди. Радикалдуу диний экстремисттик агымдардын негизги максаты кан төгүү жолу менен халифат куруу. Тактап айтканда, мамлекеттүүлүк жоюлуп, шарият менен жашашыбыз керек. Алардын талабы аялдар окубаш керек, эшикке чыкпаш керек, кара хиджаб кийинип, көзү гана ачык болуш керек. Телевизор арам, телефон арам, кыскасы цивилизациянын бардыгы арам. Ошол арамдардын катарына жаңы жыл дагы кирет. Птичку жалко. Мындай экстремисттик уюмдар Кыргызстанда күн санап өсүүдө. 23 декабрь 2022 жылы Каракөл шаарында bir күн мурун жандырылган балаты кимдир бирөөлөр тарабынан атайылап өрттөлгөн. Аталган шаарда мурунку жылы дагы ушундай окуя болгон. Мындай көрүнүш Беловодск айылында, Базар Коргондо дагы катталган. Демек балатылардын өрттөлүшү, экстремисттик уюмдардын баш көтөрүшү, алардын көбөйүп жатканы жана күч алышы. Балатылардын өрттөлүшү мамлекетке болуп көрбөгөндөй катуу кагылган коңгуроо. Демек ошол аймактарда радикалдар, мамлекеттүүлүгүбүзгө каршы адамдар көп. Урматсыз радикалдар, силердин акылыңар менен алыңар ошол балатыларга гана жетет. Андай жүрөктүү экенсиңер, президентти сотко бербейсиңерби? Президент арам жаңы жылда куттуктоо айтып жатат деп. Силерге бөбөктөрдүн кубанычын, ишенимин уурдаганга ким укук берди? Жаңы жыл арам деп миллиардтаган адамдардын ишенимин тебелегендей, силер эмне, кудайсыңарбы? Бул жерде жаңы жылда арак ичип, ар кандай жаман иштерге баруу жөнүндө сөз болгон жок. Жаңы жылда жараткандан жакшылыктарды тилеп, жакындарыбыз менен кубануу жөнүндө сөз болуп жатат. Силер жаңы жыл тосуу арам деп балатыларды өрттөп, мамлекетке каршы чыгып атасыңар. Силердин тилектеш туугандарыңар Сирияда, Афганистанда жашашат. Чогулуп алып эле ошол жактарга көчүп кетсеңер деле туура болчудай. Биздин мамлекет жакпаса. Ислам динине жамынып, динибизди жаман көрсөтпөгүлө. Ислам идеалдуу, силер ар кандайсыңар. Бул Афганистан ачкачылыктын айынан мончоктой кыздарын $300-500 сатып жатышат. А бул Сирия, силердин чыныгы бир туугандарыңар ошол жакта. А биз өнүгүп келе жаткан мамлекетибизди
салттуу ислам динибизди жакшы көрөбүз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, аталгандай радикалдарды өмүр бою камакка алыш керек. Алардын балдарын өзлөрүндөй болуп зомби болбош үчүн мамлекеттин карамагына алып, ата-энесинен бөлүш керек. Урматтуу УКМК, өлкөбүздүн коопсуздугу коркунучта.